Мына ушул жугуштуу оорулар бөлүмүнүн курулушунан биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков кабар алды. 70 орунду оорукана менен таанышуу учурунда вице-премьер жаңы ооруканаларды куруу жана аймактардагы имараттарды оңдоо иштери жарандардын ден соолугуна кам көрүү максатында жасалып жатканын айтты. Муну менен катар ишти үзгүлтүккө учуратпай, ошол эле убакта анын сапаттуулугуна да маани берүү керектигин белгиледи биринчи вице-премьер-министр. Жеринен ошол жаңы салынып аткан больницанын бири ушул Нарында салынып атат. Ош шаарында, Бишкек шаарында. Баардыгы Кудай буюрса бир темпте баратышат. Эми бүгүнкү күнү кичине кошумча проектини параллельно жасап атышкандыктан кичине кошумча иштер да каралган. Ошол иштер да кандай аткарылып атат деп, ошо менен бирге даярдык. Кудай буюрса могу октябрдын аяктары менен тапшырылып калса, ноябрдын башы менен иштеп калабы деген пландар бар. Бул больницаларга ошо жумуш иштери кандай болуп атат деп жеринен таанышкы чакты. Ошо менен бирге медоборудованиясы, ичине эмерек, мебель эмеректери, кроваттары кандай келет деп ошолордун баарын тактап аныктап койгонбуз да. Азыркы күндө биздин больницабызда 23 киши дарыланып атат. Күндөн күнгө бул мындай ушул суук түшкөнү мындай күчөп кетүү коркунучу болуп атат да. Ошон үчүн ушул учурдан пайдаланып элибизге суранып кетер элем, айтар элем, баягыдай эле баягы сактануу эрежелери күчүндө, масочный режим деп маска тагынышыбыз керек, аралыкты сакташыбыз керек. Баардык эрежелер менен болбосо болбойт атат. Мынакей аш тойдун баары абдан күчөп кетти азыр. Бири-бири менен элдин баары бул оору как будто болбогондой эле баарын унутуп койдук да. Анан ошон үчүн мындай эрежелерди сактап иш алып барбасак болбойт.